Башталыш китебинен 7-бөлүмдү окуп кетебиз. 7-бөлүм 1-аяттан. Ошондо Теңир Нухка мындай деди: Бүт үй бүлөң менен кемеге кир. Анткени замандаштарыңдын ичинен сени өзүмдүн алдымда адилдеп таптым. Жер үстүндө тукумуң сактап калыш үчүн ар бир адал малдын эркек ургаачысынан 7-ни, адал эмес малдын эркек ургаачысынан 2-ни, асман канаттууларынын эркек ургаачысынан 7-ни ал. Анткени 7 күндөн кийин мен жер бетине 40 күн, 40 түн жамгыр төгүп, өзүм жараткан тирүү жандардын баарын жер бетинен жок кылам. Теңир эмнени буйруса, Нух ошонун баардыгын жасады. Жер бетин топон суу каптаганда Нух 600 жашта эле. Топон суу каптардын алдында Нух уулдары, аялы, келиндери менен кемеге кирди. Адал жана адал эмес малдар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарлар Кудай Нухка буйрук кылгандай түгөй менен эркек ургаачысы болуп Нухтун кемесине киришти. 7 күн өткөндөн кийин жер бетин топон суу каптады. Нухтун өмүр сүргөнүнө 600 жыл болгондо 2-айдын 17 күнү зор туңгуюктун бардык булактары атырылып ачылды. Асман терезелери да ачылды. Жер бетине 40 күн, 40 түн жамгыр төгүп турду. Так ошол күнү Нух уулдары Шем, Хам, Жепет менен аялы жана келиндери менен кемеге кирди. Алар менен кошо бардык жаныбарлар, 4 түрү менен малдар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, 4 түрү менен бардык учуп жүрүүчүлөр, бардык канаттуулар, бардык куштар, өмүр деми бар тирүү жандыктардын баары түгөйү менен Нухтун кемесине киришти. Кудай Нухка буйругандай, бардык жаныбарлар эркек ургаачы болуп кемеге киришти. Ошондо алардын артынан Теңир эшикти жапты. Жер бетинде топон суу 40 күнгө созулду. Суу көбөйүп, кемени көтөрдү. Кеме жерден жогору көтөрүлдү. Суу болсо күчөп, көбөйгөндөн көбөйө берди. Кеме суунун үстүндө калкып калды. Суу жер бетинде күчөгөндүктөн асман астындагы бардык бийик тоолор суу астында калды. Суу тоолордон 15 канактай жогору көтөрүлүп, аларды басып калды. Жер бетинде кыбыр эткен бардык тирүү жандар, канаттуулар, малдар, жаныбарлар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү бардык жаныбарлар жана бардык адамдар өмүрүнөн ажырады. Кургактыкта жашаган, таноосунда өмүр рухунун деми бар тирүү жандардын бардыгы кырылды. Жер үстүндөгү тирүү жандын бардыгы кырылды. Адамдан тартып малга чейин, сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, асман канаттуулар бардыгы кырылып, жер бетинен жок болду. Нух менен кемеге киргендер гана тирүү калышты. Жер бетинде суунун деңгээли 150 күн бою улам жогорулап турду. Карасак бир туугандар, өзгөчө чоң кайгылуу окуяны окуп жатабыз. Бир жагынан кайгылуу, экинчи жагынан кубанычтуу. Биз 6-бөлүмдө өзгөчө ошол Кудайдын сөзүндө Нух болсо кемени курган болчу. Кемени болсо 100 жылдын аралыгында куруп бүтүрдү. Кемени куруп бүткөндөн кийин Кудай айтып атат: Мен сага ырайым кылдым, сен менден ырайым таптың. Кемеге үй бүлөң менен кир дейт. Өзү менен кошо жаныбарларды, канаттууларды, сойлоп жүрүүчүлөрдү алып кирип, ошол кемеде топон сууга даярданыш керек болчу. Адамдар үчүн топон суу аябай түшүнүксүз болгон. Нух кемени куруп жатат, элдерде түшүнүк болгон эмес жамгыр деген. Чын деле жамгыр болгон эмес. Суу ташкын дегенде алар үчүн түшүнүксүз болгон. Бирок бул нерсе аркылуу Кудай дүйнөдөгү жамандыкты жок кылыш үчүн, дүйнөдөгү ошол күнөөнү, мыйзамсыздыкты жок кылыш үчүн Кудайдын бул чечими болчу. Эгерде биз башында карай турган болсок, чын деле суу каяктан келди деген суроо бизге деле туулушу мүмкүн. Башталыш китебинде 1-бөлүм 6-7 аятты окуп кете турган болсок, анан Кудай суулардын ортосунда аба мейкиндигин болсун, ал сууну суудан бөлүп турсун.
деди. Ошентип Кудай аба мейкиндигин жаратып, аба мейкиндигинин астындагы сууну аба мейкиндигинин үстүндөгү суудан бөлүп койду. Так ошондой болду дейт да. Карасак, Кудай өзгөчө ошол сууну экиге бөлгөн болчу. Асманда дагы суу бар болчу, чогулуп турган суу, анан жерде дагы суу бар болчу. Карасак, Башталыш китебинде 7:11-12 мындай дейт да. Нухтун өмүр сүргөнүнө 600 жыл болгондо, 2-айдын 17-күнү зор туңгуюктун бардык булактары атырылып ачылды. Асман терезелери да ачылды. Жер бетинде 40 күн, 40 түн жамгыр төгүп турду дейт да. Карасак, бул жерде өзгөчө байкасак болот. Асмандагы терезелер ачылды дейт. Анан жерден булактар атырылып чыкты дейт да. Ушунчалык суунун каяктан келип чыккандыгын биз көрүп атабыз. Ыйыкчасы өзү айтып жатат бул жөнүндө. Өзгөчө ошол адамдар Нух кеме куруп жатканда алар ишенген эмес. Алар ойлошкон, биз жашай беребиз депчи. Эгерде биз карай турган болсок, Кудай болсо адамга ошол жашоосу ушунчалык узак өмүр берген, башында 1000 жылга чейин жетейин деп 900 канча жыл жашашат адамдар. Ошол адамдардын күнөөсүн көрүп, Кудай болсо башында айткан болчу. Бул болсо 6-бөлүм, Башталыш 6:3. Ошондо Теңир менин рухум адамдын ичинде түбөлүк болбойт, анткени алардын жашы 120 жыл болсун деди. Кудай жашты дагы кыскартып коет, 120 жыл депчи. Эмне себептен? Анткени мыйзамсыздык күнөөнү жок кылыш үчүн. Күнөө ушунчалык көбөйгөндүктөн адамдар көп жашай бергенде, анда аябай дүйнө жүзү ушул Кудайдын алдында мыйзамсыздыкка толмок. Башталышта болсо өзгөчө ошол 7:24 айтат. Жер бетиндеги суунун деңгээли 150 күн бою уламдан жогоруп турду дейт да. Эмне себептен ушунчалык суу аябай көбөйгөндүктөн, суу болсо чынында эле көбөйгөн. Ал болсо ушунчалык көбөйгөндүктөн бүт дүйнөнү каптаган. Бир эле өлкөнү эмес, ал бардык дүйнө жүзүндөгү эмне бар болсо ошонун бардыгын каптап калган да. Мелесетип коюңуздар, ушунчалык суу көбөйдү да. Анан 7:19 аяттан 23 аятка чейин окуп кетип турган болсок, бул жерде эмне деген сөздөрдү айтат Кудайдын сөзүндө. Кургактыкта жашаган таноосунда өмүр рухунун деми бар тирүү жандардын бардыгы кырылды. Жер үстүндөгү тирүү жандын бардыгы кырылды. Адамдан тартып малга чейин сойлоп жүрүүчү жаныбарлар, асман канаттуулары бардыгы кырылып, жер бетинде жок болду. Нух менен кемеге киргендер гана тирүү калышты дейт да. Кудай өзү айткан болчу, мен жок кылам депчи. Бул жөнүндө болсо Башталыш китеби 6:17 айтып кетет. Эми мен асман астындагы өмүр деми бар тирүү жандын баарын жер бетинен жок кылыш үчүн топон суу каптатам. Жер бетиндегинин бардыгы өмүрүнөн ажырайт. Кудай айткан сөзүн аткарды. Биз көрсөк болот, Кудай күттү, убакыт берди адамдарга тооба кылып, кечирим алып, күнөөлөрүнөн кайтып бирок адамдарда өзгөрүүлүү болгон жок. Адамдар тескерисинче күнөөлөрүн уланта беришти. Алар болсо жиркеништүү күнөөлөрдү жасай беришти. Алар ойлонушкан жок. Эгерде биз Кудайдын сөзүнөн дагы карап кете турган болсок, топон суу тууралуу Иса Теңир өзү дагы айтып кеткен. Топон суу тууралуу Исанын шакирттери айткан. Топон суу тууралуу ыйыкчасы өзү дагы айтат. Иса болсо Матай жазган жакшы кабарда 24-бөлүм 37 аяттан окуп кете турган болсок, Адам уулу келген убакта Нухтун убагындагыдай болот. Топон сууга чейин, Нух кемеге кирген күнгө чейин адамдар ичип жешкен, аял алышкан, күйөөгө тийишкен. Топон суу каптап, баарын жок кылганга чейин ойлонушкан эмес. Адам уулу келгенде да ошондой болот деп Иса өзү айтып кеткен да. Чынында эле адамдар ойлонушкан эмес. Алар үчүн бул күтүүсүздөн болду.
Нух үчүн бул Нух Кудайдын сөзүнө ишенип кемени куруп күткөн топонсу боло тургандыгын, бирок Нух дагы билген эмес, кайсы убакта болот, качан болот. Нух эч качан суроо берген эмес Кудайга. Ой, сен качан бүтүрөсүң деги, убактысын айтып кой депчи. Ал айткан эмес экен. Ал сураган эмес экен Кудайданчы. Ал кура берген. 100 жылга созулган, 100 жылдын аралыгына. Бирок изилдөөчүлөрдүн айтышына караганда, ошол Нухтун кемеси 100 жылга чейин деле курулушу мүмкүн экен эле. Тилекке каршы бул жерден дагы биз бир нерсени байкасак болот. Кудай чыдаган экен. Кудай күткөн экен. Анан ошол Нухтун убагындагы мисалды келтирип Иса Теңир дагы айтат да. Мен келген убакта дагы ошондой болот депчи. Мен келген убакта дагы ичишет дейт, аял алышат, күйөөгө тийишет дейт. Дагы эмне дейт? Бул жерде карап кетсек, алар болсо ойлонушпайт дейт да. Бүгүнкү күндө деле адамдар ойлонбойт. Бүгүнкү күндө деле адамдарга Кудайдын соту болот, жакында Иса келет дегенде адамдар такыр ойлонушпайт. Элчи Петрдин 2 катында 2 бөлүм 5 аятты окуп кете турган болсок, эгерде Кудай байыркы дүйнөнү аябаса, 8 адамды адилдикти жар салган Нухту үй бүлөсү менен сактап, дүйнөдөгү кудайсыздарды топон суу менен жок кылса дейт да. Чын деле Кудай жамандыкты, күнөөнү жок кылат. Кудай бул өзү айткан 6 бөлүмдө башталыш 6-7-де. Ошондо Теңир жер бетиндеги адамды жаратканына өкүнүп, өз ичинен өтө кайгырды. Анан Теңир мындай деди: мен өзүм жараткан адамдар жер бетинен жок кылам. Адамдан тартып малга чейин жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларды, асман канаттууларын жок кылып, анткени мен аларды жаратканыма өкүм чыгам дейт да. Чын деле Кудай башында жаратканда бардыгы сонун болчу. Адам атаны о менен жаратты. Бирок алар күнөөгө кетиришип, күнөөнүн айынан кийинчерээк биз көрөбүз, Каул Аулду өлтүрүп коет. Кийинчерээк болсо күнөө ушунчалык көбөйгөндүктөн Каул болсо Кудайдын алдына келип кечирим албайт. Кийинчерээк болсо Кудай болсо Шет аркылуу өзгөчө батасын берип баштайт. Бирок Шеттин тукуму дагы Кудайдан четтеп кетет. Акырында Нухтун үй бүлөсү калды. Карасак, бул дүйнөнүн акыры дагы ошондой болот деп Иса Теңир айткан да. Топон суу каптап баарын жок кылганга чейин ойлонушкан эмес, адам уулу келгенде дагы ошондой болот дейт да. Чын деле адамдар ойлонбой туруп көп күнөөлөр жасашкан. Кудайдын ыйыктыгын дебелептеп тизешкен. Бирок бир нерсени биз түшүнсөк болот. Нух болсо Кудайдын сөзүн аткарган. Ал үчүн түшүнүксүз болсо дагы, анын акылына кирбесе дагы, бирок ал Кудайдын сөзүнө ишенген. Ал Кудайдын сөзүн аткара берген. Бүгүнкү күндө биздин жашообузда дагы Кудай бизге көптөгөн кызматтарды берет. Бирок биз дагы ошол кызматтарды аткара беришибиз керек экен. Кудай тапшырган ишти аткара беришибиз керек экен. Кудай бизден ошол нерсени күтөт экен. Кудай Нухтан болгону Кудайдын тапшырмасын аткарганды күткөн. Ал аткарды, андан кийин анын үй бүлөсү ошол топон суудан куткарылып калды. Кудай өзүнүн ишин, өзүнүн ыйыктарына, өзүнүн пайгамбарларына сөзсүз түрдө айтат. Бүгүнкү күндө бизде ыйык жазуу бар. Ыйык жазуудан биз көптөгөн ошол Кудайдын сөзүнөн окуй алабыз. Кудай бүгүнкү күндө бизге көп сүйлөйт. Мен жакында келем, мен келем депчи, ыйыкталгыла депчи, тазалангыла деп. Кудай болсо өзүнүн сөзүн, өзүнүн пайгамбарларына айтат экен. Бул жөнүндө болсо Амос пайгамбардын китебинде 3 бөлүм 7 аятты окуп кете турган болсок, анткени Кудай Теңир өз кулдары пайгамбарларга өзүнүн жашыруун сырын ачпай туруп эч нерсе жасабайт дейт да. Кудай Нухка айткан: мен жакында топон суу каптатам деп. Бирок ал убактысын айткан эмес. Бүгүнкү күндө деле Кудай бизге ар бирибизге сүйлөйт өзүнүн сөздөрү аркылуу. Биз үчүн ал күтүүсүз болуп калбайт экен. Биз күтөт экенбиз. Бирок ишенбегендер үчүн ал күтүүсүздөн болот экен да.
Топон сууну алар күткөн эмес. Бирок ошол топон суу болгондо алар үчүн кыйын болгон да. Карасак, эгерде ушунчалык сууну каптаганда адамдар ушунчалык жанталашкан болуш керек. Нухтун сөздөрүн эстеген болуш керек, бирок кеч болуп калган болчу. Кээ бирлер тоо алган болуш керек. Анан изилдөөчүлөрдүн айтышына караганда, ошо бийик тоолордо малдардын, жырткычтардын, адамдардын сөөгүттөрү табылгандыгы тууралуу айтышат да. Чын эле алар ушунчалык жанталашып тоолорго чуркашкан болуш керек. Бирок эгерде биз карай турган болсок, ал жактан да алар куткарылбай калышат. Эмне себептен? Себеби дегенде, ошол эң бийик тоонун үстүнө дагы бул жолду ошо 8 метрдей суу көтөрүлгөн дейт да. Бардык дүйнө жүзүндө адамдарды кырылып калган дейт. Бир эле эл эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү. Эгерде биз Шеттин тукумунан Нухка чейин эсептей турган болсок, болжолду миллион адам. Эгерде бардыгын эсептеп чыга турган болсо, болжолду дүйнө жүзүнө миллиард адам жайгашкан деген маалыматтар бар да. Элестетип көрүңүздөр. Бул кандайдыр бир миллион эмес, же болбосо 500 миң эмес, же 100 миң эмес, көптөгөн адамдар бул жерде жайгашкан болчу. Элдер болсо бүт дүйнө жүзүнө жайгашып калган болчу. Бирок ошого карабастан ошол адамдардын баардыгы кырылып калды. Кудайдын сөзүндө айтат, Лука жазган жакшы кабарда 12-бөлүм 40-аятта айтат. Силер да даяр тургула. Анткени адам уулу силер ойлогон убакта келет дейт да. Чын эле бүгүнкү күндө дагы биз даяр болушубуз керек экен. Исанын келе турган убактысы жакын калды. Иса келгенде эмне боло тургандыгы жөнүндө жакан алган аянда окуп кете турган болсок, 6-бөлүм 12-аяттан ылдыйм. Ал 6-чы мөөрдү ачканда карасам, катуу жер титирөө болду. Күн зумбал сыяктуу карарды, ай кан сыяктуу кызарды. Катуу шамалдан анжыр дарагынын башка элек, быша элек мөмөлүү күбүлүп түшкөн сыяктуу. Асмандагы жылдыздар жерге түштү. Асманда да түрүлгөн кагаз сыяктуу түрүлүп жок болду. Бардык тоолор, бардык аралдар ордунан жылды. Жер үстүндөгү падышалар да, башчылар да, байлар да, миң башчылар да, күчтүүлөр да, кулдар да, эркин адамдар да өңкүрлөргө жана капчыгайларга жашынып, тоолорго жана аскаларга үстүбүзгө кулап, бизди тактыда отургандын жүзүнөн жана коозунун каарынан жашыра көргүлү. Анткени анын каары төгүлө турган улуу күн келди. Ким туруштук бере алат дешти дейт да. Карасак, Иса Теңирдин келе турган убагында дагы ушундай окуялар болот экен. Ооба, бүгүнкү күндө биз ишенгендер аны билебиз, түшүнөбүз. Бирок Иса айтат, сергек бол, күт дейт. Нухту болсо Кудай ошол топон суудан куткарган үй бүлөсүн. Бирок анын жаны ар бир адамдын өзүнүн жеке ишеними маанилүү. Бүгүнкү күндө биз ойлошубуз мүмкүн, мен куткарылсам үй бүлөм куткарылат депчи. Ооба, Кудай бүгүнкү күндө ишенгендер аркылуу тууган уруктарын сактап, коргоп, сыйынууларын угат. Бирок ар бир адам өзү жекече Кудайга кайрылыш керек. Ар бир адам Кудай менен элдешиш керек. Иса Теңир аркылуу элдешип, күнөөлөрүнөн кечирим алыш керек. Биз ансыз куткарыла албайбыз. Еврейлерге жазылган катта 11-бөлүм 7-аятта ишеним аркылуу Нух пайгамбар али көрүнө элек нерсеге жөнүндө аян алып, өз үй бүлөсүнүн куткарылышы үчүн Кудайдан коркуу менен кеме курган. Өз ишеним менен ал бүткүл дүйнөнү айыптады. Ишенимдин негизинде адилеттиктин мурачысы болду дейт да. Карасак, биз Нухтун эмне үчүн адил деп табылгандыгын, себеби ал Кудайдын сөзүнө ишенген экен. Ошондуктан ал Кудайдын сөзүнө ишенгендиктен кемени курган экен. Ишеним аркылуу ал ошол топон суудан куткарылган экен. Бүгүнкү күндө биз дагы ишеним аркылуу дүйнөдөгү акыркы соттон куткарылабыз. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен же жакшы иштерибиз менен куткарыла албайбыз. Биздин жакшы иштерибизди Кудайды сүйгөндүктөн жасайбыз. Куткарылууну бир гана Иса Теңир берет.
Иса айткан: мен жол, чындык жана өмүрмүн. Атама баруучу жол бир гана менмин. Менсиз эч ким бара албайт дейт. Еврейлерге жазылган кат 11:1-де дагы айтып кетет: ишеним бул үмүттөнүп күтүп жаткан нерсенин ишке ашаарына шектенбөө жана көрүнбөгөн нерсеге бекем ишенүү дейт. Карасак, бул өтө маанилүү экен. Нух болсо көрүнбөгөн, түшүнүксүз нерсеге ишенген, бирок ал болсо ошол ишеним аркылуу куткарылууга ээ болгон. Ал денелик жактан куткарылууга ээ болгон. Бүгүнкү күндө биз ишеним аркылуу түбөлүк тозоктон куткарылабыз. Элчилердин иштеринде 4-бөлүм 12-аятта да Кудайдын сөзүндө айтып кетет да: адамдарды Исадан башка эч ким куткара албайт. Анткени асман астында бизди адамдарды куткара ала турган башка ысым жок дейт да. Чын эле бүгүнкү күндө биз ишеним аркылуу жыйынга киребиз. Исага ишенүү аркылуу куткарылып жыйынга киребиз. Иса жыйын үчүн келет, жыйынды алып кетет. Иса айткан: мен жыйын курам депчи. Анын өлүм да жеңе албайт дейт да. Иса жыйын үчүн келет. Бүгүнкү күндө куткарылуу кемеси бул жыйын. Бүгүнкү күндө мен Исага ишенсем, анда түбөлүк тозоктон куткарылат экен. Жезекиил пайгамбардын китебинде болсо 14-бөлүм 12-аяттан окуп кете турган болсок: анан мага Теңирден сөз болду: адам уулу, кайсы бир жер менден жүзү каралык менен баш тартып, менин алдымда күнөө кылса, мен өз колумду ага каршы сунуп, анын нан булагын жок кылсам, ага арчакчылык жиберсем, ал жердин элин жана малын кырсам, эгерде ал жерде бул 3 адам Нух, Даниил жана Айып болсо, анда алар өздөрүнүн адилеттиги менен өз жандарын гана сактап калышмак дейт Кудай Теңир дейт да. Карасак, чын эле бул ар бир адам өзү жекече келип Кудайга кайрылыш керек экен да. Биз түшүнүшүбүз керек экен, Нухтун үй бүлөсү булар топон суудан гана куткарылгандыгынчы, бирок алардын жандары, алар ар бир адам өзү Кудайдын алдында жашап, Кудай менен элдешип, ага ишенип, анын алдында жашаш керек болчу. Кудайдын сөзүндө дагы айтып кетет: 1-Петр 3-бөлүм 20-аяттан 22-аятты окуп кете турган болсок, бул жерде мындай дейт: алар качандыр бир убакта Нухтун убагында кеме курулуп бүткөкчү Кудай чыдап күтсө да, баш ийбей койгондор эле. Ошол кемеде аз эле адам, тактап айтканда 8 гана жана суу аркылуу аман калган. Ошол сыяктуу эле азыр да бизди сууга чөмүлдүрүү Иса Машаяктын тирилүүсү аркылуу куткарылып жатат. Сууга чөмүлдүрүлүү дененин кирин жууп кетирүү эмес, Кудай алдында таза бир менен жашоого вада берүү. Асманга көтөрүлүп кеткен Машаяк Теңирдин оң жагында отурат. Ага периштелер да, күчтөр да, бийликтегилер да багындырылган дейт да. Карасак, бүгүнкү күндө элчи Петр дагы мисал келтирип кетет. Нухтун убагында 8 адамдын куткарылгандыгы тууралуу. Бүгүнкү күндө дагы биз дагы ошол Иса Теңир аркылуу куткарылып, ал менен жашап, ал менен бекем болуп, Кудайдын алдында ырайым табат экенбиз. Биз эки нерсени байкасак болот экен: Кудайдын сотун жана Кудайдын ырайымын. Кудай айтты: мен жок кылам дүйнөнү депчи. Экинчиден болсо Кудайдын ырайымы. Кудай куткарат экен. Биз Кудайдын сотунан куткарылыш үчүн биз Кудайдын сөзүнө ишенишибиз керек экен.